Assalamu alaikum, hurmatli o'rtoqlar, hurmatli tovuq bag'uvchilar, qandaysizlar? Densoqlik ishlaringizlar yaxshimi? Buyursa, yanvar oxirina chiqib kela жатат. Aniqdan fevral oyi boshtalari menen tovuq bag'uvchilarining sezoni boshtaladi desek bo'ladi. Ошону менен бирге албетте жемге болгон талап дагы күчөйөт. Жемдер канча сомдон болуп атат, кандай болуп атат деген сыяктуу суроолор келет. Ошого азыр бир аз мен айылга кетип бара жатып, көптөн бери ушул жерден ар бери өткөн болсом дагы, бирок бул жерде кадимкидей Оазистин жемин саткан жер бар экен. Ушул байке менен мурдатан сүйлөшчүчүмүн, бирок кайсыл жерде экенин таптакыр биле алган эмесмин. Негизи анча-мынча адам жакшылап көңүл буруп өтпөсө, муну байкабай деле кала берет экен. Бул Алматинский жолу менен, бул Алматинский орусчасы, кыргызча Курманжан датка көчөсү. Мындай бара бергенде объездной болот. Айланып өтмө жолу объездная. Андан ары жок Кордойго кирип кетет. Мына ошол жерде бул Элдан деген Агро Оазис комбикорм саткан жер бар экен. Азыр ушул жерге киребиз. Сиздерге керектүү жемдердин баасын жөжөгө, тоокко, беденеге, индика, кой, уй, букаларга дегиле баардыгына керектүү жемдер ушул жерде сатылат экен. Бул байкенин атын деле билбейм, бирок мен азыр Нарынга кетип бараткандыга байланыштуу бир аз заказ кылгандар бар болчу жем. Ошолордун заказдарын ала барайын деп ушул жерге кирип жаткандагы кирбиз. Азыр киребиз. Assalamu alaikum. Кандайсыз, жакшыбы? Мен бул жерге кечегени келип кеткем. Бир аз жем алалы деп. Анан бул байкеге бир сыйра кабар берип койгонбуз. Сиздин аты жөнүңүз ким? Агро Оазистин негизги. Менин аты жөнүм Ногойбаев Сырымбек. Ошо Оазис Агро компаниясынын дистрибьютору болом. Ушул жерде жем сатылат экен. Бул жерге бир гана тоокко эмес, белки бодо малдарга да бар окшойт сыягы. Бодо малга. Анан эми биздики негизгиси ошол тоокко байланыштуу тема болгондуктан көбүнчөсү ошо тоокторго кандай жемдер бар, баалары канча болуп атат, керектүү эмнелер бар, ошолорду бир сыйра айтып койсоңуз, көбүнчө жанагы КДС, жөжө чыгарганда бага тургандар, индуктарга, анан дагы эмнелер бар. Көбүнчө азыркы убакта талап болуп аткан Т1, Т1 болуш керек э сыягы. Жумуртка туудура турган жемдер ошого көбүнчө талап болуп атат. Ошол бир сыйра сиздерге кабар бергенче. Негизи булардын баасы мисалы мындай да, Кыргызстанда аз Бишкекте көп эле жерде бар ушундай точкалар, мисалы сиздердики. Бардык жерде бирдей баалар, ошондойбу? Бардык жерде бирдей, заводдо кандай болсо бизде да ошондой бар. Анда бир сыйра именно ошо тоокторго тиешелүү нерселерди айтып койсоңуз, анан калганын керектүү нерселер болсо тартып алабыз. Бул жерде эт багытындагы, бройлер багытындагы. Бройлердики экен, э? Бройлердин аты бар. Аты B1, B1, B2, B3, B4 болуп. Дароо бааларын да айтып койсоңуз. Балапандар чыккандан кийин союлганга чейинки мисалы B1-дин мешогу 1920 сом бүгүнкү күндө. B2-нин баасы 1820 сом. B3 1700, B4 1560. Бул ошо балапан кезинен баштап сойгонго чейинки жемдер. Жанагы 50 күндө, 45 күндө жетилет деп аткан ушул да. 45 күндө жетилет. Демек ошо 45 күндүн ичинде ошолорду бөлүп бериш керек болот, туурабы? Биринчи 10 күнү B1-де берет, андан кийин B2, B3 ушинтип кете берет да. Булардын салмагы бардыгы стандарт, негизи 40 кг тегерегинде. Демек азыркы айтылган бааларды 40 эле бөлүп салат, ошо менен килограмм качадан айланып өздөрү билет. Андан кийин нелер бар, кайсы жемдер бар? Бул жумуртка багытындагы Т1, эң көп талап кылынган ушул болуш керек сыя. Жемибиз. Бул Т1, Т2 деп бөлүнбөйбү же бөлүнөбү? Бөлүнөт. Т2, Т3, анан Т3 плюс болуп кетет. Ошондо Т1 канчадан канчага чейин берилет? Көбүнчөсүнүн азыр туубай атат дагы, анан мен Т1 беришим керек деп азыр Нарындан заказ кылгандар болуп атат, ошолорго алып барып берейин деп аткандагым. Бир сыйра айтып койсоңуз, кандай болот? Т1 болсо, бул ошол балапан кезинен жумурткага кирет. Жумурткага киргенден биринчи жылы ушул Т1 берилет. Жумуртка киргенден баштап. Жумуртка киргенден баштап биринчи жылы ушул Т1 берилет. Андан кийин Т2 деген жем берилет. Бул мына бул экен. Т2. Бул анан бул экинчи жылы, экинчи жылы берилет.
Үчүнчү жылы болсо Т3 деген жем бар. Исушка 3 деп коет. 3 жылга чейин кармай тургандар болсо. Андан кийин Т3 плюс деген да жем бар. Ошону жейт, анан жумуртка берет, андан кийин анан жумуртка тоокторду союп салса болот. Андан кийин ошондо эми бааларын бир сыйра айта кеттиңиз, мишөгү менен эле. Булардын баасы 1300, мисалы Т1 1300 сом, Т2 1280 сом, Т3 1280 сом, Т3 болсо, 1300. Булар негизи бир аз арзандап кете берет экен, артка кете атабы, ошондо мен байкашымча. Бул арзандап кете берет. 1300. Эң кымбаты ошондо 1300 болуп турат экен азыр. Мен мындан бир ай мурун келгенде 340 370 ушундай болчу да, бирок башка точкадан сураганым болчу. Ооба, компания азыр баасын алмаштырып турат. Менин колумдагы бул 16 январдагы прайс-лист. Завод коет бааны, биз койбойбуз, ошол баа менен сатылат. Андан кийин бөдөнөгө баккандар. Бөдөнөнүн да эки түрү бар. Бөдөнө Б деп коет. Жумуртка эт багытындагы жем. Бөдөнө Т деген жем бар. Ал болсо жалаң жумуртка багытындагы. Түшүнүктүү. Бөдөнөгө. Баалары мишөгүн эле айтып койсоңуз болот. Баалары бөдөнө Бныкы 1280 сом. 1280. Бөдөнө Т 1540 сом. Бир аз кымбатыраак экен. Негизи жумуртканыкы көбүрөөк кымбатыраак. Андан кийин бизде эң жакшы эко жем деген жем бар. Бул эко жем, бул жөнөкөй тоокторго, үйдөгү жанагы сеткада эмес, үйдө баягы немеде жайдары тооктоп коюшат. Ошондой тоокторго. Мунун составы ошол арпа, буудай жүгөрү, соевый шрот, хлопковый шрот, соевый масло, андан кийин мраморный пыль, ошо тоокко керектүү витаминдердин баардыгы бар бул жерде. Жөнөкөй тоокторго бул аябай жакшы жем. Жакшы туйт мындан дагы. Бул дагы. Мунун баасы бүгүнкү күндө 1120 сом. 1120 сом. Арзан экен, жакшы. Ошондо килограммы 28 сомдон айланат мунуку. Бул керектүү витаминдер. Азыр биз көбүнчө баягы сатып алгандан эрип кээде жасап атабыз да колго. Ошонун эле, бирок бул баягы өзүнүн нормасы менен заводдон жасалган вариант экен, мындайча. Муну эчтеке аралаштырып кереги жок, бүт баардыгы даяр ичинде. Эчтеке кошуштун да кереги жок. Жакшы экен. Так, дагы эмнеңиз бар? Андан кийин бул болсо ошол J3. Бул жана жөжөлөр. Жөжөлөр. Мисалы бизде J1, J2, J3 деп айтылат. Бул жумуртка багытындагы тооктордун ошол жумурткадан чыккан күндөн баштап J1, J2, J3 берилет. Анан J4 берилет дагы. J4ке берилгенден кийин жумуртка 1%-тен 5%ке чейин тууга баштайт тоокторчу. Анан ошол кезде аны Т1 өтүп кетет. Бул ошол жөжөлөрдүн жемдери J1, J2, J3. Чоңойгучакты колдонула турган. Андан тышкары бул жерде булардын да баасын айтсаңыз сразу. Ошол J1, J3 мисалы бүгүнкү күндө 1640 сом, J2 1420 сом, J3 1260 сом, J4 1260 сом. Кимге керек болсо токтотуп, пауза кылып алса болот бааларын. Анан бизде КДЦ деген жем бар. КДЦ бул дагы. Бул ошо корм для цыплят деп коет. Ошол биринчи күндөн баштап 4 айга чейин берсе болот. Бул дагы легендарный жем десек болот. Легендарный жем. Бунун эки түрү азыр компания эки түрүн чыгарып калган. Биринчиси жөнөкөй, экинчиси болсо мындай гранулда. Так, мынакей. Гранул ошо КДЦ гранул. Мынакей. Негизи ушулары жакшы болот. Ушуга көндүрүп алса, себеби мында мисалы беркиндей болсо, кээ бир жанагы пылдары, анча-мынча ундары, майда чүйдөлөрү кармышканын түбүндө калып калат. Могондо болсо баягы баардыгы тең состав ичине жабышкандагы жегенде пайдалуураак, көбүрөөк болуш керек. Ошо баасы негизи кымбатыраак болобу берке караганда? Бул КДЦ гранул беркеге караганда кымбатыраак болот. 41 сом 50 тиюнун килограммы, бир мишөгү 1620 сом. 1620 сом бир мишөгү. Гранул, КДЦ мына сиздер сураган, сиздер издеген. Жөжөлөргө ошол иммунитетин көтөрүп, биринчи күндөн баштап ден соолугуна абдан аябай жакшы жем ошол. Так. Индюк багытындагы индюк баккандарга ушундай ин3 деген жем бар. ин3. Бул дагы ин1, ин2, ин3 болуп кете баштайт. Бул да балапан кезинен баштап индюктөргө берсе болот. Мунун баасы? Булар кымбатыраак 2240. Индюк токо. Биринчиси, экинчиси 1880, үчүнчүсү болсо 1540 сом. Жемдердин баалары. Анан дагы бизде мондай K-Milk деген жем бар.
Milk. Бул ошол саанууларга бере турган жем да. Бул саануулардын сүтүн көбөйтөт. Мунун өзүнүн немелери барбы? Инструкциясы мисалы канча жемге канча кошулат дегендей. Буга эч нерсени кошуп кереги жок. Өзүнүн элеби? Өзүнүн эле берилет, эчтеке кошуп бере берет. 1% мисалы бодомалдын весинен жараша. Так, андан кийин жана өзүнчө жем жасайм дегендерге мынакей бир аз кээде ушинтип айла жок ушундай жасап жебиз. Биз деле жасап калабыз мына. 50 сом, 45 сом. Мына фосфат 3 в 1 мына рыба мясокосная мука. Бул дагы 50 сом экен. Бул 100 сом экен, рябушка мына. Булар көбүнчөсү бардыгы тең 50 килограммга bir paket кошулат негизи. Мына мел, кальций, карбонат дейт. Анан кукуруздар мына. Мындай баасы, сечка. Кукуруз көбүнчө сурашат, 30 сом экен. Бул майдасы дагы 30 сом экен. Бул буудай эленгени, булар эми таптазаларда негизичи киши жесе дагы боло турган немелер экен. Анан мынакей витаминдер. Чиктоник. Бул оригинал да тоорабы? Оригинал. 1 литр экен. 1 литри 900 сом бизде. 1 литри 900 сом экен. Ушуну жанакындай кичинекей мындай, кичинекей мондайларга мына кичинекей да бар. Коюп, 30 сомдон. ушундайларга коюп кайра сата беришет. Жакшы бизнес. Айылдарга немелерге алып барып алып сатса болот. Грамын неме кылбай. Мынакей чиктоник. Көрдүңүзбү? Чиктоник мынакей. Ушунун эле кайра буга коюлганы. Дагы эмнеңиздер бар? Болдубу? Бир сыра негизги менин максатым ошол жемдин бааларын көргөзүп коеюн дегем. Баалар эми азыркы кездегиси ушундай. Балким бир аздан кийин көтөрүлүп калат, балким түшүп калат. Эми аны бир Кудай билет. Ошол. Анан кимге баалары керек боло турган болсо, азыр номерин дагы буюрса булбай экенин кыстарып коебуз. Кээ бир күндөр иштебей калат экен. Дем алыш күнү иштебейбиз. Дем алыш күнү иштебей калат экен. Анан калган күндөр иштейт экен. Кайсыл жерде эле деп таппай калгандар болсо, келип ушул жерден акырын байланышып таап алсаңыздар болот. Бул жерде атайын ушул Агро Оазистен өздөрүнүн тренинг бар экен, окуусу бар экен, 3 күндүк окуу. Кантип тоок багыш керек, кантип дарылаш керек, иши кылып болгон секреттердин баардыгын үйрөтөт экен. Мына 6000 сом 3 күн окуйт экенсиң. Каалоочулар болсо, номерлер боларбы? Номерин карап алыңыздар. Байланышып, келип окуп, үйрөнүп алып бизнес кылсаңыздар боло турган нерсе экен.